Кабанидеги салгылашуулар уланып жатат. Шаардын стратегиялык мааниси чоң. Буга кошумча АКШ президенти Барак Обаманын өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөшүү сыноо алдында. Бириккен Улуттар уюму да эл аралык коомчулукту Кабания шаарынын жашоочуларын коргоп калууга чакырды. Шаарды ислам мамлекети тобу басып алса, баардыгыбыз үчүн өкүнүчтүү болот. Биз азыртадан аракет кылышыбыз керек. Түркиянын чегарасына жакын жайгашкан бул аймакта күрттөрдүн абалы оор. Тасыптала элек бул видеодо АКШнын учактарынын күчүн көрсө болот. Кабания шаарынын тушуна сокку урулду. АКШ баш болгон коалициялык өнөктөр акыркы күндөрү абадан чабуулдарды күчөткөн. Бул шаарды коргоп турган күчтөргө бир аз да болсо жардам. Өткөн түнү Түркиянын күрт атуулдары нааразылыкка чыгып, өкмөт Кабания шаарын коргоп калууга аракет кылбаганы үчүн сынга алынды. Анкара күрт жикчилдеринин маселесинен улам чечкиндүү кадамга барбай турат. Андан тышкары Түркия АКШ баштаган коалициялык күчтөр Сирия бийлигине каршы да чара көрүшүн каалайт. Түрк аскерлери Кабания шаарына чегаранын берки жагынан карап турат. Бул Анкара менен Вашингтондун мамилеси канчалык солгун экенин, ошондой эле ислам мамлекети тобуна каршы коалицияда бекем биримдик жоктугун белгилеп турган сыйт.